Албетте күчтүү өлкө болуш үчүн күчтүү экономика керек. Ал эми экономиканы кандай өнүктүрөбүз? Кадырман теле көрүүчүлөр, сиздер жарыш сөз теле дебатын көрүп жатасыздар. Биз буйруса алдыдагы бизге берилген убакытта экономиканы өнүктүрүүнүн дагы бир тармактарын сиздерге сунуштамакчыбыз. Анда эмесе жарыш сөз теле дебатын ачык деп жарыялайбыз. Бүгүнкү дебаттын катышуучуларын сиздерге тааныштырып өтсөм, менин оң жагымда тастыктоочу тарап ынтымак деп аталып, топтун курамы Айтназаров Айбек, Бердибеков Бактыярдан турат. Ал эми менин сол жагымда төгүндөочү тарап Платон менен Сократ деп аталат. Топтун аты курамы Маратов Бакай, Токтомуратов Ханага. Албетте биздин жигиттер тилдин курчтугун текшерип турушсун, жана дагы биздин дебатка даяр турушса, мен бүгүнкү дебатты баалоочу Калыстар тобу менен дагы тааныштырып өтсөм. Калыстар тобу Мекенчил жаш коомдук бирикмесинин төрагасы Темирлан Бекботоев агай. Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик тил боюнча комиссиянын адиси Альфира Супатаева эжекебиз. Жолдош and Partners юридикалык компаниясынын президенти Жомарт Жолдошов агайыбыз. Албетте биздин жигиттердин бүгүнкү оюндун тагдырын калыстар чечет эмес. Андыктан калыстарга тактыкты жана кыракылыкты каалап өтөлүк. Анда эмесе биз дебатты баштайбыз. Резолюция. Бул палата Кыргыз Республикасы бажы биримдигине киргенден кийин айыл чарбасынын өнүгүү багытын сунуштайт. Анда эмесе кеп кезеги тастыктоочу тараптын топ башчысына берилет. Сиздин убактыңыз 5 мүнөт. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз башталды. Чоң рахмат, урматтуу алып баруучу, саламатсыздар урматтуу соттор коллегасы, саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр жана биздин теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин нуктабыз кандай? Бүгүнкү биздин нуктабыз бул палата Кыргыз Республикасындагы бажы биримдигине киргенден кийинки айыл чарбасынын өнүгүү багытын сунуштайт. Урматтуу төгүндөчү тарап, оюндун баштарында айтып кетели, бүгүнкү күндө биз Кыргыз Республикасы бажы союзуна киргенде кандай оң жактары, кандай терс жактары, биз кандай пайда көрөбүз, ал жөнүндө сөз болбойт. Бүгүнкү күндө биз бажы союзуна киргенден кийин Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын өнүктүрүү механизмин сунуштап беребиз. Анда эмесе урматтуу соттор коллегиясы, мен биринчиден ачкы сөздөргө көңүл буруп кетсем. Ачкы сөздөр бажы биримдиги эки же андан көп мамлекеттердин ортосунда соода-саттык тармагында бажы төлөмдөрүн жок кылуу боюнча түзүлгөн соода экономикалык интеграция болуп эсептелет. Бардыгыңыздарда белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө бажы биримдигине 3 мамлекет кирген: Россия, Казакстан, Белоруссия жана ошондой эле Армения менен Кыргызстандагы кирүү алдында турат. Айыл чарба кыргыз калкынын жашоо турмушунун негизги булагы болуп эсептелет. Бардыгыңыздар билесиздер, бардыгыңыздар билгениңиздердей эле биз СССР убагынан баштап эле биздин айыл чарба тармагыбыз жакшы өнүгүп келген. Анда эмесе урматтуу соттор палатасы, биз учурдагы абалга өтө турган болсок, тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин айыл чарбабыз өтө эле төмөн деңгээлге түшүп кеткен дагы. Азыркы күндө тапта бизде айыл чарба сферабыз эч кандайдыр бир Кыргызстанга пайда келтирбей эле. Жана ошондой эле бизде техникалык жактардан дагы, техника жабдыктар дагы бүт бардыгы жок болуп кеткен. Көйгөй эмне болуп пайда болуп чыгат? Бул жерде көйгөй Кыргыз Республикасынын экспорт тармагы жок болуп кетиши мүмкүн. Себеп дегенде биз азыркы күндө реэкспорт сферасында эле иштеп, Казакстандан, Кытайдан келген товарларды Дордой базарынан Казакстан жана Россияга, Кара суу базарынан Өзбекстан менен Тажикстанга эле реэкспорт кылып келүүдөбүз. Эгерде биз бажы союзуна киргенден кийин бизде реэкспорт тармагыбыз жоголот дагы, бүт экспорт тармагыбыз дагы жок болуп калышы мүмкүн. Бунун себеби азыркы күндө айыл чарба тармагындагы өнүгүү стратегиясынын жоктугу жана ошондой эле мамлекет тарабынан биздин айыл чарба министрлигинен эч кандайдыр бир дыйкандарга, фермерлерге жардам шарт түзүп бербей эле. Анда эмесе урматтуу соттор, биз механизмге өтө турган болсок, биринчи бажы союзундагы мамлекеттер жөнүндө сөз кылып өтө турган болсок, азыркы күндө эң эле күчтүү деп эсептелген 3 мамлекет бар. Булар Россия, Белоруссия, Казакстан. Бардыгыңыздар билгендей эле, Россия бул өзүнүн нефт газын экспорттоо менен бүткүл дүйнө жүзүнө таанымал. Ошондой эле Казакстанды алып карай турган болсок, Казакстан өзүнүн будайы менен, көмүрү менен жана ошондой эле нефт менен дагы азыркы күндө белгилүү болуп келет. Белоруссияны алып карай турган болсок, Белоруссия өзүнүн тракторлору, техникалары менен бүт экспорт тарабын колдой алат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан бажы тармагына киргенден кийин биз кайсыл тармагыбыз менен аларга конкурент боло алабыз, ошол проблема пайда болот, урматтуу соттор. Ошон үчүн
бүгүнкү күндө өкмөт тарап биз айыл чарбасын өнүктүрөлү деген бир механизм сунуштадык. Урматтуу соттор палатасы тилекке каршы менин убактын аздыгына байланыштуу өзүбүздүн механизмдин башын айтып кетейин дагы, менин мүчөм чыгып сиздерге бүт бардык тармагын түшүндүргөнгө аракет кылсын. Чоң рахмат. Анда эмесе мен өзүмдүн планыбызга өтө турган болсок, бүгүнкү күндө биздин биринчи механизмдин планы бул кайра иштетүүчү заводдор болуп эсептелет. Бүт бардык экономисттер билет болуш керек, кандайдыр бир продуктуну, кандайдыр бир азык затты биз сырьё катары сата турган болсок, биздин мамлекетибиздин бюджетине эч кандай бир көп пайда түшпөйт. Эгерде биз ошол чыккан продукталарды кайра иштетүү менен кандайдыр бир даяр продукция чыгарып туруп башка мамлекеттерге экспорттой турган болсок, биздин экономикабызга чоң пайда түшөт экенин бардыгыбыз билебиз. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө биринчи планыбызга өзүбүздү кайра иштетүүчү заводдорду курабыз деген план койдук. Экинчи биздин планыбыз бул региондор боюнча кооперативдерди куруу. Азыркы күндө тилекке каршы бизде кооперативдер жок кесе деп алсак болот. 2005 жылдары бар болчу кооперативдер, бирок тилекке каршы ал кооперативдердин саны жылдан жылга азаюуда. Себеп эмнеде? Себеп дегенде мамлекет тарап кооперативдерге эч кандайдыр бир көңүл бурбайт. Алардын укуктарын, алардын милдеттерин, алардын уставтарын эч кандай түзүп бербейт. Ошонун негизинде кооперативдин ичиндеги проблема пайда болот. Укуктары, түшкөн каражаттарды бөлүштүрүү боюнча кооперативдин мүчөлөрүнүн ортосунда келишпестиктер болуп, кооперативдер азыркы күндө жоюлуп кетүүдө. Ошон үчүн биз экинчи планыбызды кооперативдерди түзүү деген максатыбызды койдук. Эгерде биз бүгүнкү күндө кооперативдер түзө турган болсок, биз кандайдыр бир өндүрүлгөн продукталарды ири көлөмдө, чоң көлөмдө өндүрө алганга бизге толук мүмкүнчүлүк түзөт. Анда эмесе биздин үчүнчү планыбыз бул лаборатория жана ошондой эле сертификация деп аталат. Урматтуу соттор палатасы, бүгүнкү күндө Кыргызстан чындыгында биз продукцияларды өндүрөбүз. Биз продукцияларды өндүрөбүз, бирок ал продукцияларды биздин продукциялар эл аралык деңгээлге тилекке каршы жооп бербейт. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө Кыргызстанга лаборатория түзүшүбүз керек. Ооба, бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекеттик стандартташтыруу агенттиги бар, бирок ал стандартташтыруу агенти эл аралык деңгээлге жооп бербегендигине байланыштуу бүгүнкү күндө биздин товарларыбыз чет мамлекеттерге анчалык чоң экспорттой албайбыз. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн фермерлерге жардам болуш үчүн лабораториялар түзүп беришибиз керек. Биз ошол лабораториялардын жардамы менен биз аларга эл аралык деңгээлдеги сертификаттарды берип, Кыргызстан өзүнүн продуктыларын Россия, Казакстан, Белоруссияга толук түрдө экспорттоого мүмкүнчүлүк алат. Чоң рахмат сиздерге, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу соттор палатасы, менин айткан оюмду угуп бергениңиздер үчүн. Чоң рахмат. Тастыктоочу топтун башчысына ыраазычылык билдиребиз. Кеп кезеги төгүндөчү топтун башчысына берилмекчи. Сиздин убактыңыз 5 мүнөт. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроого берүүгө болбойт. Анда сиздин убактыңыз башталды. Чоң рахмат, урматтуу алып, урматтуу соттор коллегиясы, баарыңыздарга саламатсыздарбы демекчимин. Анда эмесе, бүгүнкү резолюция чындыгында абдан кызыктуу. Оюнду баштай берсек, бүгүн өкмөт тарап, тастыктоочу тарап эмнени бизге айтпай кетти, ошондон баштасам. Бизге бүгүн бажы биримдигин түшүндүрүп берди жана айыл чарбасын түшүндүрүп берди. Бирок бул резолюцияда өнүгүү деген сөз, бул дагы ачкыч сөз эле, ошол ачкыч сөздү мындай ачып бербей кетти да. Мен ошондон биринчи баштагым келип турат. Өнүгүү бүгүнкү 21 кылымдын талабына ылайык өнүгүү эмнени түшүндүрөт? Өнүгүү бул бүгүнкү 21 кылымда экономика, социалдык жана экологиялык принциптердин сакталуу керектиги бул бүгүнкү 21 кылымдагы өнүгүү деген сөздү түшүндүрөт да. Буга чейин 21 кылымга чейин, мисалы 20 кылымды алсак, экология маселеси кандайдыр бир экинчи планга өтүп келген да. Биринчи планда экономикалык жана социалдык тармактар биринчи планга өтүп, экология жакшы каралбай келген. Буга тастыктап мен айтып кетчү нерсе, Союз убагында өзүңүздөр билесиздер, баардыгыбыз жакшы билебиз. Биз Кыргызстанда агрономиялык республика катары карап, биздин айыл чарба секторун жакшы мындай айтканда ошол кездеги түшүнүк менен өнүктүргөн да. Бирок ошол кездеги түшүнүк кандайдыр бир экологиялык жактан караганда бир терс таасирлерин алып келген да. Аны тилекке каршы кийин түшүнүп калды да. Себеп дегенде ошол кезде Союздун убагында жанагы агросекторду өнүктүрүүдө жанагындай ар кандай пестицид деген сыяктуу жер семирткичтерди пайдаланып, ушундай агросекторду өнүктүрүп келишкен. Ошол себептен бүгүнкү күндө экологияны дагы унутпоо керек деген принцип дагы сакталыш керек. Аны дагы айта кетчү нерсе, бизге өкмөт тастыктоочу тараптын топ мүчөсү
топтун башчысы бизге чыгып механизмин түшүндүрүш керек эле, кандай болот бул жакта, ошол өзүлөрүнүн механизмин кандайдыр бир негизги элементтерин айтып кандай болот түшүндүрүп бериш керек эле. Бүгүн өзүнүн функционалдык жактан өзүнүн максатын аткарбай атат. Ошол себептен биз дагы бул жактын төгүндөгөнгө деле эч кандай сөздөрү жок демекчимин да. Анан дагы ошол жанагы өнүгүү деген нерсени дагы белгилеп айтып кетким келип турат. 21 кылымда бүгүнкү күндө ошол агро өнүгүү тарабына кетип баратканда көптөгөн экологиялык маселелер чыгып келип жатат. Ал кайсы маселелер? Ошол эле айыл чарба тармагында ар кандай химиялык заттарды колдонуп келип, ошол жерлер бүгүнкү күндө өзүнүн кыртышын жоготуп, бүгүнкү күндө ошол продукцияны биз жетиштүү деңгээлде ала албай жатабыз дегенге толук кандуу далилдер бар. Ал далилдер эмнен аны кайсы менде бир факттар бар. Бул жакта эл аралык эксперттер келип Кыргызстанды изилдегенде ошол Ош областында жана Нарын областында ошол жанагы илгери союздун убагында агросекторду өнүктүрүү боюнча пестицидтерди колдонуп, жанагындай химиялык заттарды жерлерге сээп, ошо менен жакшы түшүм алып келишкен. Ошол кезде өнүгүү болчу да. Бирок ошол кезде экологиялык кандайдыр бир принциптерди жакшы сактабаган үчүн бүгүн ал бизге терс таасирин чоң тийгизип жатат. Ал эми ошол пестицидтер бүгүнкү күнгө чейин сакталып келүүдө. Аны сакталып келип, Кыргызстандын жанагындай бул жагы айтып тастыктоочу тарап айтып аткандай химиялык заттарды кайра жоготуу үчүн жанагындай иштетүүчү бир ишканалар бүгүнкү күндө Кыргызстан эч кандай куруп иштетүү жактан, финансылык жактан такыр мүмкүнчүлүгү туура келбейт. Эмнени айтып жатат? Россияда нефть бар, Белоруссияда техника бар деп айтып жатат. Булардын айтымына караганда, ошол Россиянын нефтин алып, Белоруссиянын техникасын алып, биз ошол бүгүнкү агро секторубузду өнүктүрөбүз, айыл чарба жагыбызды деп атат да. Мен бул өкмөт тастыктоочу тарапка дагы булардын оюн төгүндөй турганда эле эч нерсеси жок болду да. Ошол себептен эң негизги эле мен ачкыч сөздөрүнө каршы пикирим айтылам. Чоң рахмат. Төгүндөочү топтун башчысына ыраазычылык билдиребиз. Анда кеп кезегин тастыктоочу топтун мүчөсүнө беребиз. Сиздин убактыңыз 5 мүнөт. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз башталды. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Калыстар тобу жана дебат көрөрмандары. Алгачкы эле биздин каршылаштар эмне деп айтып кетти? Айтып кетти, биздин каршылаш тараптарга каршы чыгуунун деле негизи жок дейт. Анда мен мындай түшүндүм да, эгер негизи жок болсо, анда биз менен кошулат экен да деген маанини түшүндүм да менчи. Анан менин лоялдуу коллегамдын айткан сөздөрү убактысы жетпей калганынан мен өзүм баштап кетүүнү туура деп чечтим. Кыскасын айтканда, менин лоялдуу коллегам эмнени айтты? Өндүрүш жана кайра иштетип чыгуу заводдорун куруш керек деп айтты. Кайсы жерлерге курабыз? Мисалы, Кыргызстандын агро потенциалы аябай күчтүү. Мисалы, Баткенде эмне өсөт, Нарында эмне өсөт, ошонун баарын биз өзүнчө баягы фермерлер менен жолукканда окутуу иштерин башташыбыз керек. Биринчиден, Баткендин эмнеси менен потенциалы күчтүү? Албетте өрүгү менен. Жалал Абад эмнеси менен күчтүү? Албетте кайналы бактары менен. Ошонун потенциалдарын биз билип туруп, анан кийин агросекторду көтөрбөсөк, ошол эле бажы биримдигине киргенде биз кыйналып калабыз. Антпесе фермерлерди багып, жанагындай жумуш орундарын ачпасак, анда эртең бажы союзу келгенде экономикада деген шоковая терапия деген сөз бар. Ошол нерсеге капталып калышыбыз мүмкүн. Биз эмне үчүн лабораторияларды курушубуз керек деп атат? Себеп дегенде, Кыргызстанга мына Россия мамлекети бир канчалаган ири суммадагы акча бөлүп берди. Жөн эле бөлүп берген жок да, ушу силер заводуңарды салып алгыла, ушу агрардык потенциалыңарды көтөрүп алгыла, ушу фермерлерди жакшыраак өндүрүштөрдү өстүрүп, иштетип чыккан баягы продукцияңарды бизге жибергиле деп акчаны бөлүп берди. Аны биз туура пайдаланышыбыз керек. Биринчи, эмне үчүн биз лаборатория курушубуз керек дедик? Себеп дегенде, дүйнө жүзүндө Австриянын TÜV деген сертификациялоо уюму бар.
Ошол уюм 2-3 күн мурун Кыргызстанга келип кетти. Биздин уюм ушундай иштерди алып барат. Эгер биз силер макул болсоңор, биз ушундай уюм аркылуу силердин агрардык жана экологиялык таза азыктарыңарды биздин сертификациялоо аркылуу чет мамлекеттерге жөнөтө алабыз деп атабыз. Бирок биз ушул нерселерди карабай коюп туруп, эгер агропотенциалыбызды мындай эле көтөрүп кетели десек, бул туура эмес ой. Анткени ошол лаборатория курулуп, сертификация өткөндөн кийин биздин таза экологиялык азыктарыбыз чет мамлекетке жиберилет. Тилекке каршы биздин Баткендин өрүгү Тажикстан, Узбекстан аркылуу барып, алардын бренди болуп Россияга барып калып атат, а Кыргызстандыкы деген эч ким жок болуп атат. Демек биздин эң башкы мотивациябыз болобу же кандай болобу? Кыргызстандын брендин чет өлкөлөргө чыгаруу. Кыргызстандын бул өндүрүшү, Кыргызстандын таза азыктары дегенди биз билдиришибиз керек. Андан кийин экологиялык таза азыктар деп биздин урматтуу каршылаштар айтып кетти. Туура, экологияга биз өтө чоң, өтө көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Ошон үчүн биз айтып жатабыз. Жанагы лабораторияны куруп алсак, биздин таза азыктар, экологиялык таза азыктар чет жака чыгып, жанагы биз ойлонуп аткан, экспорттайбыз деп аткан продуктларыбыз чет жака чыкканда биздин экспорттук көлөмүбүз дагы көбөйөт. Ошондо фермерлер жумуш менен камсыз болот, дыйкандар жерге сээп баягы өзүлөрүнө акча, жылдык акчаларын топтоп алат. Бул бир. Андан кийин мен бул Жети областын баягы өзүнүн потенциалы жөнүндө кыскараак токтоп кетсем, мисалы Нарында эмне көп? Нарында эт көп. Анда ал жака эт иштетүүчү мясокомбинат деп коебуз, ошондой заводдорду курушубуз керек. Эттин биздин Кыргызстандын ошол нарын жактагы эттин таза экенин баарыбыз билебиз, бирок чет жактагылар билбейт да. Аларга биз тастыкташ үчүн биз ошол сертификаттарды беришибиз керек. Андан кийин алма, өрүктөр каякта көп? Албетте көл өрөөнүндө көп. Көл жака дагы ошондой иштетилчү заводдорду, ушу сок кылып иштетилчү заводдорду салсак, Кудайым буйрса, ушу Бажы союзуна киргенден кийин биздин агропотенциал мындан дагы 2 эсе 3 эсе көбөйөт. Мен азыркы статистикалык маалыматтарга токтолуп кетейин. Ушу азыркы Бажы биримдигине кире электе биздин мисалы мөмө жемиштер 36% Россияга экспортталат. Ошол эле Кыргыз автомаштан чыккан радиаторлор 35% Россияга жөнөтүлөт. Биздин электроэнергиябыз 100% Казакстанга жөнөтүлчү. Тилекке каршы аз кайра Казакстандан алып атабыз. Андан кийин сүт продукциясы 83% өндүрүп Казакстанга жөнөтүлөт. Эгер Бажы союзуна кирип биз туура так маалыматтарды берип жана фермерлерге окутуу иштерин жүргүзүп кооперативдерди түзсөк, анда Кыргызстандын фермерлерине дагы, Кыргызстандын экономикасына дагы чоң салым түшөт. Чоң рахмат. Тастыктоочу топтун мүчөсүнө ыраазычылык билдиребиз. Кеп кезеги төгүндөчү топтун мүчөсүндө сиздин убактыңыз 5 мүнөт, биринчи акыркы мүнөттө суроо берүүгө болбойт. Убактыңыз башталды. Саламатсыздар, урматтуу дебат сүйүүчүлөр. Анда эмесе мен өзүм сөзүмдү айта кетейин. Биринчиден мен өзүбүздүн каршылаштарга өзүмдүн бир нааразычылыгымды айта кетейин. Урматтуу каршылаштар, силер тайсалдабастан анык так бизге жолду көрсөтүшүңөр керек эле, механизмди түзүп көрсөтүшүңөр керек эле. Силер андай жолду көрсөтүп алган жоксуңар. Эми өзүм сөзүмдү айтып кете берейин. Туура, Кыргызстан агрардык өлкө. Агрардык потенциалы силер айткандай ушунчалык жогору болгондуктан өзүн өзү 24 жылдан бери өзүн өзү камсыздай албай жатат. Ушунчалык потенциалы жогору болгондуктан 24 жылдан бери өзүн өзү агрардык айыл чарба жагынан өзүн өзү камсыздай албай жатат. Урматтуу өкмөт. Карап кетет, туура Кыргызстан агрардык багыттагы өлкө, бирок ошол агрардык багытты Кыргызстандагы азыркы учурда мисалы будай өндүрөбүз, мисалы Кыргызстан өзү өндүрөбүз, бирок өзүбүздү камсыздай албайбыз. Мисалы башка дагы көптөгөн нерселер бар, мисалы жер жемиш башкалар бардыгын өндүрөбүз, бирок өзүбүздү камсыздай албайбыз. Урматтуу өкмөт, биз кайтып өзүбүздү камсыздай албастан биз кайтып Россияга башкага сатабыз ошол нерсени. Биринчи суроо бул. Экинчи суроо, биздин ошол продуктыларыбыз ошол Россиянын, Белоруссиянын, Казакстандын базарында ошолордун мындай продуктларына туруштук бере алабы? Дагы бир суроо. Андан кийин силер айтасыңар, урматтуу биздин өкмөт айтып жатат, потенциалыбыз күчтүү, биз ар бир региондо лабораторияларды, башкаларды куруп туруп, кооперативдерди куруу менен ошолорду өнүктүрүп, биз ошону базарга алып чыгып, Кыргызстанды ошол аркылуу таанытабыз деп атат. Бирок так кайсыл жол? Ошону көрсөтө албадыңар, урматтуу сот. Так кайсыл жол? Туура, агрардык жактан өнүксөк болот, бирок ошол өнүгүүбүз, бирок биздин өзүбүздү камсыздаган жетпей жатат. Өзүбүздү камсыздай албаган мамлекет кантип башка мамлекетке экспорттошу мүмкүн?
Ошол суроого жооп берсеңер урматтуу биздин өкмөт. Андан силер айттыңар, мисалы силер айтасыңар, эгер биз урматтуу соттор, урматтуу сот көңүл бурсаңар, булар айтып атат, эгер айыл чарбасына басым жасап ошол жакта өнүктүрө турган болсок, ошол жактан экспорттойбуз, ошонун аркасынан пайда көрөбүз деп атат. Мына карап көрө турган болсок, экономиканын бир мыйзамы бар. Мисалы, текстиль тармагы, Кыргызстанда текстиль тармагы. Ошол текстиль тармагына суроо талап болгондуктан канчалык каршылыктар болуп атат. Биз сыры өзүбүздө жок. Биз Турциядан, Кытайдан сырыны алып келип туруп, ошону өнүктүрүп туруп, биз ошо менен экспорттоп атабыз. Демек, бул жерде текстиль тармагына суроо талап бар. Ал эми айыл чарбасында биз жактан потенциал ресурс болгону менен ошого мисалы жакынкы кошуна мамлекеттерде ошол нерсеге суроо талап болбогондуктан ошол нерсе өнүкпөй жатат. Урматтуу биздин өкмөт тарап. Ошол жакты жакшылап карап көрсөңөр болмок. Андан кийин биздин урматтуу сөттөр байкай турган болсоңор, урматтуу биздин өкмөт тарап бизге анык бир механизм сунушташ керек эле. Бизге булар шартка байланыштуу бир дагы механизм сунушташкан жок. Булар тайсалдап тура бажы биримдиги андай болот, мындай болот, бул жагын өнүктүрүш, ал жагын өнүктүрүш керек айтты. Бирок анык механизм эч кандай көрө алган жокпуз, урматтуу соттор. Ушуну көңүл бурсаңар. Андан кийин биз айтып кетели. Биз силер айттыңар, Кыргызстан агрардык өлкө. Экономикалык жактан айыл чарба жагынан чыгып, ошол 4 өлкөнүн ичинде мындай өзүнүн лидерлигин алса, ошо лидер болсо болот дедик, айыл чарба жагынан. Бирок карап көрө турган болсок, айыл чарба өнүгүш үчүн эмне болуш керек? Эки фактор болуш керек негизинен өлкөдө. Өлкө айыл чарба жагынан өнүгүш үчүн эки фактор болуш керек. Биринчиден, түшүмдүү жери болуш керек. Мисалы Вьетнамда күрүч өндүрүшөт, күрүчтү экспорттошот, күрүч 2 жолу алат. Жери түшүмдүү себеби. Жери түшүмдүү дагы күрүчтү жылына 2 жолу алышат. 2 жолу түшүм алышат күрүчтөн. Ошондуктан алар ошо күрүчтү өздөрүнө жеткизип, андан сырткары экспортко чыгарышат. Ал эми Кыргызстанда андай жер жок, мисалы бардык жерде эле 1 жолу түшүм алабыз, ушу менен жетишет. Андан кийин айыл чарба өнүгүш үчүн аянт болуш керек. Бирок аянт Кыргызстан агрардык өлкө, бирок карап көрө турган болсок, аянттын көпчүлүк бөлүгүн тоо ээлеп турат. Дагы бизге мисалы айдоо аянттары башкалар бизден чектелүү. Карап көрө турган болсок, биз Кыргызстандагы азыркы ушул болгон аянттар менен өзүбүздү зорго камсыздап жатабыз дагы. Карап көрө турган болсок, Кыргызстанда эки фактор тең жок. Демек, бул жагынан карап көрө турган болсок, биз айыл чарбасы эмес, башка бир жол табышыбыз керек өнүгүү үчүн. Анан силер айттыңар, өндүрүш тармагын дедиңер. Өндүрүш тармагын бир айттыңар, урматтуу өкмөт. Өндүрүш тармагын же айыл чарбаны мындай өзүңөр так жолду көрсөтпөдүңөр, ошондуктан биз силерге мындай татыктуу бир жооп бере албадык. Рахмат. Төгүндөөчү топтун мүчөсүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Кадырман теле көрүүчүлөр, урматтуу калыстар жана катышуучулар, мына ушуну менен тараптардын позицияларын жактоо жана жокко чыгаруу төгүндөө бөлүгү бүттү. Кезекти сөз мөрлөрүнүн оюна берсек, биздин эркин парламентарийлер чыгып бүгүнкү оюн жөнүндө өздөрүнүн ой пикирин билдирип койсо. Саламатсыздар, урматтуу соттор коллегасы, урматтуу тараптар, жакшы оюн куруп бердиңиздер, абдан ыраазычылык билдиребиз. Бирок жалпы эле оюн турасына ала турган болсок, биздин тастыктоочу тарап өзүнүн механизмин сунуштаганын көрүп атабыз. Эмнеге дегенде айыл чарбаны өндүрүш үчүн кооперативдер түзүш керек деп атат. Ал үчүн биз алма өрүктү, ошол эле көлдүн алмасын, ар кандай нерселердин баардыгын өндүргөндөн кийин бизге эмне керек болуп атат? Сертификация деп туруп, булар сертификацияны тастап берип атат. Башкача айтканда, дүйнөлүк рынокко чыгыш үчүн айыл чарбанын ордун көргөзүп берди. Ал эми тилекке каршы сиздер буга эч каршылык көрсөтпөй койду окшойт. Ошондуктан тастыктоочу тарап өзүнүн күчтүүлүгүн көргөзүшү. Рахмат. Армаңыздар Кадырман кыргыз калкы, урматтуу дебат сүйлөчүлөр. Мен бүгүнкү оюнда оюмча айта турган болсок, биздин төгүндөөчү тараптын айткан бир аргументине кыстырма катары келтирет. Булар төгүндөөчү тарап айтып жатат. Бүгүнкү күндө дейт, Кыргызстан агрардык саясат боюнча башкача айтканда өзүн өзү камсыздай алат. Мен кыскача айтып кетейин, урматтуу соттор, бүгүнкү күндө Кыргызстанга эттин гана импорттолушу боюнча 33,5 миң тонна эт импорттолот экен. Анын 30 миң тоннасы тоок эти, 3 миң тоннасы уй эти жана 0,5 миң тоннасы сосиска, колбаса. Демек, урматтуу сот, бизде эт чынында жетиштүү боло турган болсо, ушунча эт бизге импорттолот беле. Бул өзү маселе. Саламатсыздарбы, эркин парламентарий, соттор, оюнун жүрүшү жакшы болду. Мен өзүм эркин көз караш менен тастыктоочу тараптын линиясын абдан мыкты экендигин байкадым. Бирок убактынын кыскалыгына байланыштуу толук кандуу аягына чейин чыгара алган жок. Бирок ошентсе дагы биздин
төгүндөөчү тарап ошол нерсени жокко чыгаруу биринчи милдет эле. Тилекке каршы өзүнүн башка аргументтерин тургузуу менен бул тастыктоочу тараптын линиясын жокко чыгара алган жок. Бул эмне дегендик? Канчалык булардын аргументтери мыкты болбосун, эгерде булардын түзгөн линиясын жокко чыгарбаса, утулган тарап бул жак болуп калат. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Оюнду көрүп өзүмдүн бир жеке пикирим айткым келди. Негизинен карап көргөн болсок, Казакстан бул баягы чөлдү көп болгон өлкө да. Анан карап көргөн болсок, аларда агро чөйрө өнүгүп тур да, ошол чөлгө карабай. Анан ойлоп көргөн болсок, Кыргызстанда жалпысынан жер жакшы эле да, жер кыртышы жакшы эле. Жана биз алардан да жакшыраак экологиялык таза продукттар чыгарсак болот. Бирок ошол эле учурда мамлекет бизге эч кандай, мамлекет эмес, жалпы ошол эч кандай туура мыйзамдар жазылган эмес, дыйкандарга шарт түзүп берүүчү. Ошол мыйзамдар жазылган болсо, балким чын эле чет өлкөгө товарларды экспорттоо мүмкүнчүлүгү пайда болот беле. Рахмат. Эркин сөзмөрлөргө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Демек биздин залдагы отурган катышуучулардын ой пикири ушундай экен. Ал эми кезек жыйынтыкка келип жетти. Алгач төгүндөөчү тараптын топ башчысына мүмкүнчүлүк берсек, 3 мүнөт ичинде бүгүнкү оюн боюнча жыйынтыгыңызды чыгарсаңыз. Саламатсыздарбы? Да бир жолу урматтуу соттор коллегиясы жана алып баруучу, чоң рахмат. Анда эмесе мен анализимди баштай берсем. Бүгүнкү күндө резолюцияга тиешелүү тастыктоочу тарап эмне деген сөздөрдү айтты. Тастыктоочу тарап бизге чыгып, айыл чарбаны биздин Кыргыз Республикасынын негизги тармагы, бул жакта өнүктүрүш керек, кооперативтерди түзүш керек, дагы реэкспорт менен эле жүрө беребизби, биз өзүбүз иштетишибиз керек деп атат. Бирок бул нерселер буну мектеп окуучусу деле бизге айтып берсе керек, сурасак эмне кылыш керек дегенди. Эми ошол бүгүн резолюция боюнча механизм, ошону кандай кылыш керек деген суроону ошол 9-класстын баласы, мектеп баласы жооп бере албайт. Ошол суроого бизге тастыктоочу тарап жооп бериш керек эле. Ошол нерселерди кандай кылабыз? Кооперативтерди кандай түзөбүз? Кандай жол менен? Кайсы акчага, кайсы мөөнөттө, жанагы ошол акчаларды каяктан алып келебиз, жана кандай органдар түзүлөт, жана ошол органдар кандай иштейт? Ошонун баарын бизге механизм түрүндө билдирип айтып бериш керек эле да. Мынакей биз мондай акчаны алып, ошол акчага мондай нерселерди сатып алып, мондай нерсе органдарды түзүп, анан мондай иштерди жүргүзөбүз деш керек эле. Жок, бүгүн анын ордуна бизге бул тастыктоочу тараптын сүйлөгөн сөзүнөн кийин көптөгөн кантип деген суроолор жаралды дагы кала берди. Бул суроолорго такыр жоопторду ала алган жокпуз. Негизгиси резолюция боюнча карап келгенде тастыктоочу тарап өзүнүн функциясын таптакыр эле аткарган жок. Жана ошол менен өзүнүн бул оюнда жеңилүүгө жетишип атат деп айткым келип турат. Анан дагы эле ошондой эле тезистер эле кете берди. Оңолот, көбөйөт, өнүгөт деген эле. Кайра эле ошол кантип деген механизмге келгенде эле механизм жок. Резолюция боюнча бүгүн урматтуу соттор коллегиясы бизге тастыктоочу тарап механизм сунушташ керек эле. Дагы бир жолу айтып кетким келип турат. Ошону менен бул тарап бизге эч кандай функциясын аткарып, механизм сунуштай алган жок. Ошол себептен бул жак жеңилүүгө учурады. Чоң рахмат. Төгүндөөчү топтун жыйынтыгы ушундай болду. Ал эми жыйынтык чыгаруу үчүн тастыктоочу топтун башчысын чакырсак, сиздин убактыңыз 3 мүнөт. Мына ушул убакыт ичинде жыйынтыкты чыгарсаңыз. Чоң рахмат. Саламатсыздар да бир жолу урматтуу соттор палатасы. Эми чындыгында 5 мүнөттүн ичинде бүт бардык айткан идеялардын бардыгын топтоп бир жерге айтып бериш бул өтө эле чоң кыйын иш болот да. Бүгүнкү күндө биздин төгүндөөчү тарап эмнени айтып атат? Бүгүнкү күндө төгүндөөчү тарап бизге эч кандайдыр бир механизм, линия көргөзүп берген жок деп атат да. Урматтуу соттор, биз өзүбүздүн линиябызды сиздерге көргөзүп бердик. Биздин линиябыз 3 негизде турат деп. Булардын биринчиси болсо биз кайра иштетүүчү заводдорду курабыз деп айтып атат. Кыргызстанда сырьёлорду сата турган болсок, экономикага кандай пайда келет? Даяр продуктун жасап сата турган болсок, бизге кандай кандай пайда келет деп туруп мен мисал кылып көргөзүп берип туруп, биз кайра иштетүүчү заводдорду курабыз деген идеяны айттым. Экинчи биздин идеябыз болсо бул региондор боюнча кооперативдер түзөбүз деген идеяны айттым. Үчүнчү бизге лаборатория жана сертификацияны түзөбүз деп айттым. Бирок эмнегедир бүгүнкү күндө биздин төгүндөөчү тарап биздин айткан 3 идеябызга эч кандайдыр бир төгүндөө жасаган жок. Анын ордуна бүгүнкү күндө биздин төгүндөөчү тараптар чыгып алып эмнени айтып атат? Бизде акча маселеси кандай? Биздеги азыркы күндөгү механизм, факторлор, бизде эч кандай бир аян жерлери жок деп айтып атат. Урматтуу сот, эми тилекке каршы мен анализде төгүндөө жасаганга мажбур болуп атам, себеп дегенде биздин өкмөт, чоң рахмат, биздин төгүндөөчү тараптын мүчөсү жаңы идеяларды кошуп кеткенине байланыштуу. Урматтуу соттор, бизде акча бар деп айтып атабыз. Менин
мүчөм айтып кетти, Россия бизге ири суммадагы акча бөлгөн деп. Биз ошол акчанын негизинде бүгүнкү күндө лабораторияларды жана кайра иштетүүчү заводдорду куралабыз деген идеяны айтып кетти. Бирок негедир буга төгүндөөчү тарап эч кандайдыр бир реакция кылган жок. Андан кийин айтып атышат, бизде Кыргызстанда аян жер, түшүмдүүлүгү чоң жерлер жок деп атат. Урматтуу биздин төгүндөөчү тарап билбейт чыгар балким. Эгерде билсеңиздер, урматтуу сот, биз СССР убагында Кыргыз СССР ошол бүткүл СССР мамлекеттеринин өзүнүн айыл чарбасы менен камсыздап келип турган. Эгерде ошол биз СССР убагында камсыздап турсак, эмне үчүн бүгүнкү күндө биз камсыздай албайбыз деген пайда чыгат. Бүгүнкү күндө биз деле камсыздай алабыз. Биз өзүбүздүн себебибизди так айтып кеттик. Тилекке каршы бүгүнкү күндө Кыргызстанда айыл чарбасынын өнүктүрүү стратегиясы жок деп кеттик. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө биздин мамлекет тарап аларга эч кандайдыр бир шарт түзүп бербей атат деген идеяны айттык. Бирок ал идеябызга деле эч кандайдыр бир бизге бул идеябызга төгүндө жасай алган жок. Булар тек гана биздин механизмге эч кандай бир толук кире албай элек, ошонун тегерегинде эле каякта бир идеяларды айтып, тилекке каршы биздин механизмди түшүнбөй калыптыр. Урматтуу соттор палатасы, биз өзүбүздүн механизмди толук түрдө көргөзүп берип кеттик. Лаборатория түзөбүз. Лаборатория түзгөндөн кийин биз кандай бир жетишкендиктерге жете алабыз. Биз эл аралык деңгээлдеги рынокко чыга алабыз деген идеялардын бүт бардыгын айттык. Тилекке каршы төгүндөөчү тарап буга эч кандайдыр бир төгүндө келтире алган жок. Ошон үчүн бүгүнкү күндө тастыктоочу тарап толугу менен жеңди деп ишенем. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу соттор коллегиясы, теле көрүүчүлөр жана көрүүчүлөр. Жыйынтык сөз үчүн тастыктоочу тараптын жетекчисине ыраазычылык билдиребиз. Мына ушуну менен дебат, эркин ой жана жыйынтык бөлүгү соңуна чыкты. Сөз оодарышында кайсыл топ оодарып кетти, мына кайсыл топ жеңди, мына ушул боюнча. Биз жогоруда теле берүүнүн башында калыстар тобу менен тааныштырып өткөнбүз. Анда кезекти биз сын пикирлерге толуктоолорго берсек, калыстар тобунда анда кезек Мекенчил жаш коомдук уюмунун төрагасы Темирлан Бекботоев агайда. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, дебат сүйүүчүлөр. Эки команданын курган оюну абдан кызыктуу болду. Биринчи ынтымак командасына айта турган болсок, мазмундуу, аргументтүү, далилдери орундуу десем болот. Экөөнүн презентациясы тең, эркин, жеңил болду. Даярдык бар. Ал эми Платон менен Сократ командасы Марат менен Ханага. Булардын даярдык жакшы. Бирок экинчи Ханаганын айткан дооматтары мындай эмеге жатпай калды да, доолору. Ошон үчүн бир азыраак даярдыктар азыраак болуп калыптыр. Бирок командаларга ийгилик каалайбыз. Жалпысынан жакшы ой. Анда эмесе кеп кезегин биздин жигиттер кыргыз тилинде кандай чеберчиликте сүйлөштү, ката кетириштиби, кетиришпедиби? Мына ушул боюнча адис Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик тил боюнча комиссиянын адиси Альфира Супатаева эжебизге берсек. Жалпы жонунан оюнчулардын өздөрүнүн оюн кыргыз тилинде түшүндүрүп берүүлөрүндө мите сөздөрдү пайдалануусу боюнча кемчиликтер дээрлик жок эсе. Бирок мен ошого байланыштуу жарыш сөзүнүн оюнчуларына өзүмдүн байкаган кеңештеримди бере кетейин. Жарыш сөз оюну өзүңүздөр жакшы билесиздер, жалпы жонунан акылдын курчтугун, дүйнө таанымдын жогорулугун жана таза сүйлөөнү, мите сөздөрдү пайдаланбоо талаптарын коет. Ошол талап ченден же критерийден алып караганда катышуучулардын мите сөздөрдү колдонуусун айрыкча мен Айбектен көбүрөөк байкадым. Айбек, сен бир эч кандайдыр бир деген өзүнүн бир мите сөз пайдаланат экенсиң, эч кандайдыр бир деп биз көп колдом андай эме сөз айкашы жок да. Эч бир деп айтканың же кандайдыр бир деп айтканың. Эч кандайдыр бир деген сөз айкашы бул таптакыр туура эмес болот. Ушул эле сөздү сен сага 2 жолу берилген убакытта биринчи 5 мүнөттүк убагыңда бир 6-7 жолу пайдаландың. Акыркы өзүңдүн түшүндүрмө бергениңде дагы бир 2-3 жолу кайталадың. Ушундай эле мите сөздөрдү пайдаланууну мен Ага Ханагадан көбүрөөк байкадым. Ханага өзүнө берилген 5 мүнөттүк убакыттын ичинде жок дегенде эле бир 9-10 жолу урматтуу деген сөздү көп кайталадың да. Анан жанагы убакытты туура пайдалана билүүңөргө ушундай ашыкча кайталоолор терс таасирин тийгизерин өзүңүздөр жакшы билесиздер.
Анан мындан сырткары жалпы эле жарыш сөздүн катышуучуларына дагы бир кеңешим. Кыргызда сөзгө жыга билгенге караганда жыгыла билүүнү жогору баалашат. Анткени чечендикте бул сөзгө жыгыла билүүнү кыргыздар өтө чоң баалаган. Эгер сиздерди каршылаш тарабыңыздар жеңилдиңиздер же болбосо сиздердин дооматыңыздар орунсуз дей турган болсо, сиздер ага кайтаруу жообуңарда кызалаңдап кетпегиле, эмоцияга алдырбай, жыгыла билүүнүн дагы жогорку искусствосун көрсөтө алсаңыздар, упай сиздер тарапта болмокчу. Анда эмесе кийинки сөздү биз Жолдошов энд Партнерс юридикалык компаниясынын президенти Жомарт Жолдошов агайга берсек. Арыбаңыздар, урматтуу катышуучулар. Албетте менин азыркы оюндун жыйынтыгы боюнча өзүмдүн жеке ой пикирим дээрлик баардыгыңарга карама каршы келчүдөй. Себеби айтылып кеткендей көбү ынтымак тобуна тайпасына баа берип атат. Мен баса белгилеп кетчү Платон менен Сократ командасы болуп атат. Туура айтылып кетти. Айбек мырза тажрыйбалуу эле дебатчы чыгып жүрөт. Ошол эле убакта механизмди сунуштоодо башында сөздөрдү орунду алып келүүдө башаламандык болуп кетти, бир аз чаташып кетти. Ордорду менен келип так жетпей калгандай түшүнүксүз көп маселелер болуп калды. Ошого жөндүү катары Бакай мырзанын жообу болду. Мен төгүндөп бермекмин, бирок эмнени төгүндөрүмдү өзүм да түшүнбөй калдым деп туруп айтканы дагы бир негиздүү болду деп эсептейм. Анан Бактияр мырза дагы сиз улантып кеттиңиз. Жакшы. Бир аз форматка да бир аз туура эмес келип калды. Себеби жалпы ой жалпысынан жеткенде, анан кийин төгүндөчү жактан келгенде бир аз дурусураак болмок. Бирок ой эки бөлүнүп калган үчүн төгүндөчү тарапка дагы мен жеке оюм боюнча бир аз кичине башаламандык келип калды деп ойлойм да. Ал эми аргументтер боюнча Ханага мырзанын аргументтери мен үчүн абдан жөндүү так болгондой сезилди. Себеби ишендирилүүдөй болуп айтылды. Ошол эле жер маселеси боюнча, климат маселеси боюнча кандайдыр белгилегенде өндүрүш жагына келгенден. Анан аягында Бакай мырзанын да айтканы макул кооперативтерди куралы, бирок ошолорду кантип куралы, ошо кантип деген суроолорун да көбү жоопсуз калып калгандыктан мен өз жеке оюм боюнча Платон менен Сократ командасы бир аз айырмачылык менен өйдөрөөк болду деп эсептейм да. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз элинде ырыс алды ынтымак деген сөз бар. Баарыбыз бириксек, чындыгында болгон кыйынчылыктын баарын жеңебиз. Ал эми бүгүнкү биздин жарыш сөз оюнунда ынтымак тобу жеңдиби же Платон менен Сократ жеңдиби? Мына ушуну биздин Калыстар тобунун төрагасы Темирлан Бекботоев агай айтып берсе. Оюн кызык болду. Абдан бул жерде ар кандай балдар болду. Калыстар тобунун айтып койсок, оппозиция 130 упай, ал эми өкмөт 140 упай. Мынакей кадырман телекөрүүчүлөр, биз жогоруда Калыстар тобунун жыйынтыгы менен тааныша алдык. Өтүгүнүн өтүгү жок заманда жашагыбыз келеби же ак төөнүн карды жарылган токчулук заманда жашагыбыз келеби? Мунун баардыгы албетте биз жана кадырман телекөрүүчүлөр сиздерден көз каранды. Иштеген тиштейт эмеспи? Эмгеги катуу болсо тапканы таттуу болот. Эмки теле берүүдөн амандашканга чейин эсен туруңуздар. Ассаламу алейкум.